Алыстан жақыннан көріп отқан біздің мекендештерге жана жаңадан көріп отқандарға айта кетейін. Сіздер Машина KG каналын көріп жатасыздар. YouTube'тағы біз Ошарында Жапалақ базарындабыз. Сіздерге тартулай тұрған бұл видеода Daewoo Nexia'ларды көбінчөсү. Алар мен қошымча Daewoo Lanos 1, Lanos 2 жана Hyundai Avanta 1, Avanta 2-лерди тарткан аракет жасайбыз. 28 ноябрь 2021 жыл. Бұл Nexia 1-ден баштай өрелі. 1995 қимылдаткычтын көлөмү 1.5 140 000 сом. Корея бұл. Комплектация жақшы. Кореяда кондиционер, электропакет, гидравлика, туманниктер болот. Nexia 1 туманниктер бар. 2007 қимылдаткычтын көлөмү 1.5. Дөңгөлөктөрү алдыңкылары жайкы, арканкылары кышкы, протекторлары жакшы. Электропакет, кондиционер, гидравлика бар. Басы 240 000 бе? 240 000 сом болду. Lanos 1. Жоқ, бұл Chevrolet Lanos окшойт ошондо, Украина сборкасы. 2006 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5 160 000 сом. Сигнализация бар. Lanos 2 кен, 2 кузовунда. Жылы жаңырактары ошол Украинадан сборка болуп баштаган. Кореядан ошол Daewoo'дан ошол лицензия алышып Украинада чыгарып баштаганда. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, кондиционер, гидравлика да бар болуш керек анда. Комплектация жакшы эле бирок. Жакшы. Так, шунун жанында Daewoo Nexia 2 Россия транзит номеринде широкий туманниктер, дөңгөлөктөрү төртөтөн кышкы, ушундай кара куюлган дистерде. 2012 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6 газ бензин 250 000 сом. Комплектациясын көрүп коелук, а? Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Кондиционер жок экен, а? Электропакет, гидравлика барбы? Орточо комплектацияда экен. Да бир Lanos, бұл Lanos Juliet hatchback болот, Корея. 1997 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5 160 000 сом. Мында деле комплектация жакшы эле. Кондиционер, электро көтөргүчтөр, айнектердин гидравлика бар. Да бир Lanos 2 екен bu. 2001 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. Так, ээсин байланыш номери 556 48 58 80. Lanos 2 екен, Корея. Так. 4 айнектен буларкы электро көтөргүчтүү болот, кондиционер, айдоочуда коопсуздук жок, коопсуздук жазыгы жок экен. Ne görünüşte? Nexia 1 2004 kıymıldatkычтын kөлөмү 1.6 150 000 сом. Так, комплектациясы бунуку жөнөкөй экен. Nexia 1 дагы. Корея 1995 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. Люк бар экен, а? Люк бар. Басы канча болду? 120 000 сом. Машина KG каналы. Nexia канча болду атат экен? 180 000. Nexia 1
бағасы 85 мың сом. Gidravlika dele жоқ mu? Aha. Машинаға ормонсы далы бөлек. Ең жөнөкө опцияларда опциялар жоқ деген таза. 2006 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. Nexia 2 дөңгөлөктөрү кышкы ушунда куюлган жистерде. 500 бар. 2012 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. Кондиционер жоқ дейт, калганы бардыгы бар экен. Ошо электропакет, гидравлика бар. Баасы канча болду? 260 миң сом. Nexia 1 2004 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. 190 миң сом. Гидравлика барбы? Барбы? Жок экен, а? Жөнөкөй эмес, бирок туманниктер бар экен, эң мындагында минималдуу комплектация. Анан могу жерде мындай Avante 1 турат. Тилекке каршы баасы жазылып отур. 1998 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. Байланыш номери 505 85 01 21. Дөңгөлөктөрү ушундай куюлган дистерде кышкы. Nexia 2 2008 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. Сигнализация бар окшойт. Электропакет, кондиционер, максималдуу эле комплектацияда экен. 250 миң сом, машина кейж канал. Так. Төрөлү могу жерде да бир Nexia'ны көрсөтөйүн. 2007 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. 165 миң сом. Бунда да электропакет, кондиционер, центр замок пульту менен бе? Жок, центр замок пульту менен да бар окшойт, а? Жакшы. Максималдуу комплектацияда. Lanos 1 1996 1.5 объем. Нане катты? 120 миң сом деп атат айтылышпас. Так. Nexia 2 сабвуфер бар экен, а? Аптечка, огнетушитель, жакшы эле мынандай жоопкерчиликтүү айдоочу окшойт. Көрүнүштө. Дөңгөлөктөрү ушундай куюлган дистерде. Жайкы төртө тең 2012. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. Электропакет, гидравлика бар. Жакшы. Үзгүлөрүндө да мындай повторитель поворота. Канча болду баасы? 250 миң. Лантерос. Да бир Avante 1 1995 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. Коробка автомат айтмакчы. Şu baaсын жазып коюшса жакшы болмок эле. Эми Avante 1лерди баасы жазылбаса дагы көрсөтүп коюп атам, себеби мында кара көрсөңүздөр мындай туруктуу алуубуздан чыга бербейт да. Мына Nexia'ларга окшопчу. Бул Nexia 1ди көрсөтөйүн. 2001 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. 150 миң сом. Электропакет, кондиционер, гидравлика, максималка да экен. Өзгелип койсо болот бирок.
Daha bir Nexia 1 Russia Transit номерінде. Bunda дағы бұлда максималды комплектация. Максималды комплектацияда туманниктер 1999, қимылдатқышын көлемі 1.5, 130 000 сом. Hyundai Avante 1 1996, қимылдатқышын көлемі 1.5, коробка механика. Родная краска дейді. Спойлер, стоп сигналын не краскамен чачып жүргенсіңер? Қызыл болып жанат, өз стоп сигналында чачып жүріп да. 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгүлдөр, кондиционер, подлокотник, гидравлика. Болот 120 000, а? 150 сурат. 150 000. 150 000 деп атат экен. Анан бул жерде Lanos 1 1997 Корея, коробка автомат, қимылдатқышын көлемі 1.5, 160 000 сом. Есім байланыш номері 558 60 60 86. Салонын көрсетіп қойын. Hyundai Avante 2 1998, коробка механика 200 000 сом деп атат. İçinde hem karдар бар екен. Аларман мен сатарман азыр мындай сүйлөшүп башташты. Багы. Hyundai Accent бі? Avante 1 бі? Онда 1 екен. $1996 1.5, коробка механика, қанша мың? 160 000 сом. Мына ушуну менен видеобузда жыйынтыктайбыз. Лайк басып, адаттагыдай комментарий жазып, сөздөрүңөр жок болсо кайсыл шаарда экенин жазып койсоңуздар, комментарий жазылып, лайк басылган видеолорду YouTube дайыма мындай жогору баалап, эң алдыңкы саттагы видеолор кошуп турат, башка адамдарга да көрүү мүмкүнчүлүгүн пайда кылып турат, рекомендация жасап. Ошондуктан аянбаңыздар, бизди канчалык колдосоңуздар, биз да сиздерге ушундай кызыктуу маалыматтарды тарткан ар дайым даяр болуп турабыз.